Он 6 апрель күнү Ош шаарында таэквондо боюнча Кыргыз Республикасынын ачык чемпионаты башталды. Мелдештин расмий ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын таэквондо боюнча федерациясынын өкүлдөрү, тиешелүү жетекчилер жана спортчулар катышты. Мелдеш былтыр Бишкек шаарында өткөн болсо, бул жылы Ош шаарында болду. Таймашка өлкөнүн бардык облус шаарларынан, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келген жалпы 200дөн ашуун спортчулар катышты. Спарринг кылышат, спаррингден кийин ушул биринчи, экинчи орунду ээлеген спортсмендер Кыргыз Республикасынын курама командасына киришет. Ошол курама командага кирген спортсмендер ошондой эле чемпионат Азия жана дүйнөнүн чемпионаттарына катышып, Кыргызстандын курама командасында жүрүшөт. Тажикстандан келген Ситора өзүнүн каршылашын жеңип биринчи орунду алган. Ал спорттун бул түрү менен 6 жашынан бери машыгып келет. Кыргызстанга биринчи жолу келген Ситора жеңиш оңойго турбаганын айтат. Биз Тажикстандан келдик. Мен өтө кубанычтамын. Кыргызстанда мындай ачык чемпионаттын болгонуна. Анткени биз бул жакка келип эл жер көрдүк. Мен кечээ каршылашым менен беттешип биринчи орунду багындырдым. Бул мелдешке 6 жаштан 35 жаш курактагы спортчулар катышты. Эң эле жаш спортчулардын катарында Жалал Абадтан келген Мубина Бану мындай мелдешке биринчи жолу катышып жатыптыр. Алып району Сафедва айынан келдим. Мен бул жердеги мелдеште абдан кубанам. Мелдеште күрөшүп биринчи орунду алдым. Менин сопернигим bir kız boldu. Al abdan жақсы hareket kılat ele. Жақсы hareket kılat ele. Бирок мен да өзүмдүн максатым биринчи орунду алуу эле. Мен 10 жашымдан бери машыгып келем. Баткен областынан келдик. Ошто Кыргызстандын ачык чемпионаты болуп атат. Ошого катышып, Ошто ракымды жеңдим. Мен таэквондо мусабака мелдешине 9 жашымда мени катышам. Кече мелдешке түшүп биринчи орунду алдым. Чемпионаттын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө медалдар, акчалай сыйлыктар жана эл аралык мелдешке катышууга жолдомолор берилди. Спорттук иш-чара 2 күнгө созулуп, жыйынтыгы кече чыгарылды. Альбина Жолоева, Айбек Бедилбеков, Ынтымак.